Сиз көрүп жаткан имарат мындан туура 58 жыл мурун, тагыраагы 1965 жылы салынган. Бул жайдын мектеп деген гана аты болбосо, мындагы ар бир бурч Советтер Союзун элестетип турат. Тоң районунун Дөңтала айылындагы Иманалы Текеев атындагы жалгыз мектепте учурда 132 окуучу билим алат. Окуучулардын сабак учурунда минтип калың кийим менен отурушу кадимки эле көрүнүш. Анткени эскилиги жеткен мектеп кышында жылуулукту деле кармабайт. Калган учурда чатырдан суу агып, шамалда терезеден суук кирип турат. Кышкысын кээде качагырлар бузулуп калат, паройлор жарылат, суу агат. Анан ошого байланыштуу кичине муздак болуп калат. Класс 30 мүнөттөн окуп кээде бир жумага чейин созулат ошо качагар. Жылуулук жок деле окуй бересиң. Ооба, айла жок. Мештер жасалбай калат, паройлор жарылат, ошолор жасаганча убакыт көп кетип калат. Кээде жарым мүнөттөн окуйбуз, 30 мүнөттөн. Же болбосо 3 сааттан ушул тарап кетип калчубуз. Чындыгында мектепте чечилбеген бир топ көйгөйлөр бар экенин мектеп директору да ырастады. Райондун үстүнкү өрөөнүндө чилдеде катуу суук болуп, жылуулуктун деле күчү жетпей калат. Мындан сырткары эскилиги жеткен чатырдан суулар агып, улам бир жерин жамаганга аргасыз экенин айтты. Жан жаганда жанакындай ошол кыршаларды көрдүңүздөр да азыр. Ошол эмеден шифрларынан суулар кирет. Анан ал жерди бүтөгөнгө аракет кылабыз. Шифрлар менен кайра жаңыланып бүтөгөн менен кээ бир ошо эскили улам бир жагынан, улам бир жагын жамасак, улам бир жагынан чыгат да. Анан кабинеттерибиз өтө мөңчө ошо зал жакта киришти да. Ошол аябай кирген классты бекитип салганбыз, ал класска да эч ким окулбайт. Аталган жагдайлардан улам Дөңтала айылына мектеп, спорт зал жана жылытуучу жай куруу иштери башталган. 2018 жылы спорт зал менен жылытуучу жай үчүн Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан 13,5 миллион сомго тендер өткөрүлүп, аны Дом Строй Групп курулуш компаниясы уткан. 2019 жылы мектеп куруу үчүн республикалык бюджеттин эсебинен 33 миллион сомго тендер өткөрүлгөн. Аны Эрбол Строй Сервис курулуш компаниясы утуп алган. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр тиги качагары бүтө элек, баягы срогунан өтүп кетсе дагы мына эч кандай үстү жабылып элек, стенасы да бүтө элек, дарбаза эшик терезелери коюлуп элек. Жердин баары тең азыр суу болуп турат. Бул суу кайдан келдиңер десе, бул мештен чыккан. Анткени бул эшик терезесинин баары тең ачык, сууну коюшкан дагы, анан испытание кылып өздөрү жакканда, анан ушул бул жерди тепкен. Бул боюнча дагы тиги атайын органдарга билдиргенбиз. Алар актысын түзүп кетишкен. Онун крышасынан аккан суунун баары тең ушул жерге келип топтолот да, уклон ушул жерге келген. Анан бул жери деген мына азыр өзүңөр карап турасыңар, бул грунтовканы карасаңар, неме жердин кырышын карасаңар, 1,5 метр, 1 метр ылдый турат. Анан бул жерге топтолгон сууну кайсыл жакка кетирет? Ошол дагы маселеси бар. 50 см, 30 см ачылганда азыртан элечи. Анан бул эч кандай аркы фундаментке дагы бекитилген эмес. Бул эртең күрсүүнүн үстүнө чыкканда бул бери көздөй кулап түшөт да. Могу рекини коюп туруп эле, могу лотоктун үстүнөчү. Бул фанераны коюп туруп эле. Анан тиги үстүн топурактан төгүп турган, могу үстүнкү бетине цементтеп койшкан да кыскасы. Обманка кылып элечи. Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компаниялардын ээси Айгүл Салиева курулушта эч кандай ката кетпегендигин айтып, айрым гана тепкичтерди кайрадан куюп жаткандыгын билдирди. Ал эми курулушту 5 күндө тапшыраарын айтты. Лестницаны деле ошол местный эле балдар куйган болчу, кайра өзүн чакырып келип эртең менен аларды чактыртып башкадан куйдуруп атам. Котел өзү негизи бизде сметада проектте кичинекей котел берген. Кичинекей котел алып келип койсом, биздин сметадагы кичинекей эле котел суммасы да аз болчу. Ал мектеп менен спорт залды жылыта албайт болчу. Ошон үчүн чоң котел алып келген, баягы кандай дейт, мощность жеткенгечи. Котельный спорт зал курган, а мектеп котельныйды караган эмес. Сырты ошо мыйып калыптыр десе, ал жөн эле апшыбайт, ал просто эле апшышка 4 метр квадрат шоколадный пластмасса алып келип кайра эле чаптап койсом ошондой эле жапчаң эле болуп калат ал сырты. Долбоорго ылайык мектеп 1-сентябрда, спорттук зал менен жылытуу жайы 1-октябрда колдонууга берилиши керек болчу. Спорттук зал менен жылытуучу жайдын курулуш иштерин көзөмөлдөй турган Ысык көл өнүктүрүү фондуна байланышканыбызда мекеме курулуш жүргүзгөн Домстрой Групп курулуш компаниясын сотко бергендигин билдирди.
Анан 1-октябрга бүтүрүп берем деп кепилдигин берген. Ошол кепилдик каттын негизинде анан бүтүрбөй биз сотко бердик. Анан Энди байланышуу мүмкүн болгон жок. Анан ичинде да кире албай калдык да. Анан телефон спорт залды бекитип коюп, ачкычын өзүм алып кеткем деди. Акыркы жолу чалгандачы. Анан макул, жок дегенде эмне жумуштары бүткөн сүрөт менен салып кой, видео менен десек дагы такыр эме болгон жок. Ал арада мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев өткөн аптанын аягында аталган мектептин курулуш иштерин көрүп келгендиги маалым болду. Мекеменин жетекчиси Ты медиага жооп берип жатып, мектептин сметасына жылытуучу жайдын кирбей калгандыгын, курулушта айрым кемчиликтер кеткендигин ырастады. Анткени менен ал аталган кемчиликтерди оңдоо үчүн 15 күн бергендигин айтып, окуучулар жыл аягында жаңы мектепке кирет деп ишендирди. Негизинен бул сметаны ушул биз мурунтадан эле кабыл алып койгон экенбиз. Бул биздин кемчилигибиз, бул мекеменин кемчилиги. Бирок эми андай биз дагы астыбызда жанакы акт прием передача деген кабыл алуу, мындайча айтканда, документтери бар. Ошол кабыл алуу учурунда жанакы кемчиликтерди көрсөтүп, дагы биз оңдоого дагы талаптарды койгонго укугубуз бар. Эми анын баарын биздин жанакы технадзор деп коет, тийиштүү кызматкерлерибиз бар. Ошолор барып, ордунан изучать этип, тийиштүү актылар түзүлгөн. Жана эми анын баарын биз оңдотобуз. Анан ошол оңдоо иштерине жыл аягына чейин өзүңүз айткандай 1 ай убакыт калбады, Жетиштиребиз. окуучулар жыл аягында Кудай буйрса кирет. Кудай буйрса кирет. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, быйыл жыл аягына чейин 100 мектептин курулуш иштерин бүтүрүү жараяны башталган. Андагы иштер республикалык бюджеттин эсебинен жүрүп жатат. Анта мектептердин курулуш иштерин ушул жылдын 31 декабрына чейин аяктоо талабы коюлган. Максат Боронбаев, Ты медиа, Ысык Көл облусу.